Баткендик комузчу Каримбек Тыйкановдун үйүнө барганыбызда короосунда комуз чаап жаткан экен. Кыргыздын нукура элдик күүлөрүнө жан киргизген каарманыбыз салттуу музыканы комузсуз элестетүү мүмкүн эмес дейт. Эми комуз деген бул кыргыздын каны, кыргыздын жаны деп айтсак болот да. Себеби кыргызды комузсуз, боз үйсүз, калпаксыз, элечексиз элестетип болбойт да. Дүйнө жүзүнүн кайсы жеринде болбосун калпак кийген бирөөнү көрсөң кыргыз деп элестетебиз да. Ошондой эле комуздан бул кыргыздын жаны каны да. Бул комуз болбосо кыргыз элестетип болбойт да. Каримбек Тыйкановдун комуз жасап алектенгенине 20 жылдай убакыт болуп калган. Комузчу 3 кылдуу музыкалык аспапты даярдоодо өзүнүн ыкмасы менен иштейт. Кыйылган өрүк дарагынан комуздун сөлөкөтүн чыгарып, аны кургатып жасаарын айтат. Анан комуздун жасоонун сырлары негизи бизе бир жакшы жери ушул Баткен чөлкөмү өркө бай өрөнбүз да. Бизде эми ушул комуз жасай турган жыгачтар бул негизгиси ушул өрүк биринчи орунда турат да. Анан мен көбүнесе ошол өрүктөн жасайм. Өрүк табылгыс материал болуп эсептелет да. Жазында ачык асманда, ал эми кышында короосундагы чакан устаканада иштеп, комуздан сырткары кылкыяк да жасайт. Комузчу эски жараксыз болуп калган музыкалык аспаптарды да оңдоп, реставрация кылат. Күн суутуп калган учурда ушул жерде жумуш кылам. Мындан да кылып, баягы айтып өткөндөй, ушунун бардыгы өрүктөрдү сомдоп койгом да. Ушул комуздун ошол бул жерде кылкыяктар турат. Ошолордун макетин чыгарып дегендей төлө менен сөлөкөтүн чыгарып даярдап коем дагы, анан бул ушул жерде туруп кургай берет. Мисалы 2 жыл ал жакта жаткан болсо, андан кийин деле ушул жерде ичин оюп коем, мындай кылып кургап турат да. Анан ушул жерден бирден экиден алып чыгып жасай берем. Комузчу Каримбек Тыйканов комузду комуз күнүндө гана эстебей, кыргыздын улуттук музыкалык аспабын сактап, аны келечек муунга өткөрүп берүү үчүн мамлекеттик деңгээлде аракет кылып, мектептерге комуз сабагын киргизүү зарыл экенин белгилейт. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.